Саламатсыздарбы? Менин атым Ильясова Назми. Шүкүрбек Бишеналиев атындагы орто мектебинин 10А классында окуйм. Азыр мен сиздерге дүйнө жүзүндөгү кызыктуу жана өзүмдүн келечектеги кесибим жөнүндө айтып бермекчимин. Ар бир кесип бардактуу деген сөз бар эмеспи? Анткени ар бир адам өз кесибин туура тандап алганда гана ийгиликке жетери баарыңыздарга эле маалым болсо керек. Бирок көр тиричиликтин айынан айрымдар акча табуу үчүн ар кандай иштер менен да алек болот экен. Эмесе кызыктуу кесиптер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Аралдарды кароочу. Бир нече жыл мурда бул кесип тууралуу маалымат интернетке тарап, дүйнөдөгү жалкоолордун кызыгуусун арттырган. Тропикалык аралда акысыз даамдуу тамак аштары менен азыктанып, көңүл кушууна болоткон музыка угуп, кызыктуу тасмаларды көрүп жаткандан артык бейиш барбы? Ал эми жумуш туурасында айтсак, күнүгө эртең менен аба ырайынын табын, ири деңиз ташбакаларынын маанайын эле жазып туруу керектелет. Экинчи, ресторан сынчысы. Ресторан сынчысы кулинария жана ресторан тармагындагы адис. Ал тамактануучу жайларды мамлекеттик деңгээлде мыйзамдаштыруу менен алектенет. Ал тамактын даамын билүү үчүн ооз тийип көрөт. Бирок жутпайт, чайнап даамын билген соң көмүскө жерге барып түкүрүп коет. Үчүнчү, акча дизайнери. Акча дизайнери тынбай иштесе дагы буйрутма болгон учурда жакшы эле эмгектенет. Ал эми ошол убактылуу жумуштун энергиясы адамга өмүр бою жетсе керек. Бирок кайсы бир акчанын дизайнын ойлоп табуу үчүн алгач чоң сынактан өтүү керек. Төртүнчү, жаратылыш боюнча адис. Мында бир нече жыл мурда Австралия мамлекети эл жашаган штаттарда туризмди өнүктүрүү үчүн иш баштаган. Анда жаштарды жумушка чакыруу үчүн бир нече вакансия жарыялаган. Алардын арасында эң кызыктуу бир кесип болгон жапайы жаратылышты коргоо боюнча адис деген. Аталган вакансиянын баарынан көп каалоочулар тандаган. Эмнеге дебейсизби? Анткени Сейил бактын администрациясы ар бир таңда коаланы кучактаганга уруксат берип койгон. Бардык адам бактылуу болгусу келет. Бакыттын курамдык бөлүктөрүнүн бири бул жумуш. Эгерде адам сүйүктүү иши үчүн татыктуу сыйак алса, анда бул чоң бакыт. Келечектеги кесипти тандоо өтө олуттуу жана жооптуу маселе. Ар бирибиз өз эркибиз менен келечектеги кесибибизди тандашыбыз керек. Менин келечектеги кесибим бухгалтер кесиби. Эмне үчүн бухгалтер кесибин тандадым? Бухгалтердик кесиптин артыкчылыктары жана айырмачылыктары болуп, анын популярдуулугу, мүнөзү, чөйрөсү, адистерге болгон талаптары эсептелинет. Мен алгаш кесип тандоодо ата-энем жана досторум менен кеңешкенди чечтим. Натыйжада өзүм үчүн практикалык, жогорку акы төлөнүүчү бухгалтердик кесипти тандадым. Бүгүнкү күндө бухгалтер бүткүл дүйнөдө жана Кыргызстанда кеңири таралган жана талап кылынган адистиктердин бири. Азыркы күндө эч бир ишкана, фирма, компания бухгалтерди кесипсиз иштей албайт. Бул адистик эң көп изилген нерселердин бири. Акылдуу, тажрыйбалуу бухгалтер үчүн каалаган компаниянын башчысы падышалыктын жарымы деп аталган нерсени берүүгө даяр. Азыркы учурда мен өзүмдүн кесибиме керектүү предметтерди окууга аракет кылып жатам. Кесип тандоо менен туура чечим чыгардым деп ишенем.